бөлігі бар ғой жоқ дисплейде қане оқуғызсақ бар. Саламатсыздарбы, коомдук биринчи каналдын эфиринде телекүзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул ак түстөгү автоунааны инспекторлор терезелерине кара жылтырактарды чаптап алгандыгы үчүн токтотушту. Бирок айдоочу кызматкерлерге терезенин жарык өткөрүүсүн ченөөчү аппаратты алып келип текшерүүнү талап кылды. Ол маршрутты açıp 306 беренесин окуп. Вот алып келиңиз. Мен алып келе албайм аны. Тогда давайте документы, поехали. Куда? Мы дальше поехали. Вы сами там своими делами занимаетесь. Анда приборыңызды алып келиңиз баке. Мен азыр машина станка коюп, ачыпка кылып, экспертияга жиберем. Кийинки айда экспертия барат. Ладно, мен отура берем, бага айырмасы жок. Отурмак машина тура берет. Бирок приборыңызды алып келиңиз дейм. А пленка она не запрещена. Просто стоп пропускаем. Өзүңүз бардым бестейм жөнүнө. Бак жаппай боло бересиңер. Инспекторлор айдоочуга андай аппарат азыркы учурда жок экендигин, айып токтотуучу жайынан атайын экспертиза тыянак чыгарарын, деги эле мыйзамда кайсыл бирене бул жагдайга туура келерин түшүндүрүп беришти. Вы мне докажите то, что здесь свет по полосу не проходит. Андай жок, прибор деген жок. Кайда жатат? Сиз тонировканы кантип алыңыз? Көзүнүн мерте тосуп свето пропускаемость. По ГОСТу 30%. 70. Вот сиз айта алып атпайсызбы? Я пропускаю. Вы меня обвиняете, то, что у меня светопропускаемость слабая, правильно? Конечно, пленка бар. Бол будет биздин мыйзам менен. Алып келиңизчи китебиңизди ПБДДңизди. На месте мага көрсөтүп бериңиз. Мен окубайм. Блин, братан, ты просто так время моё отнимаешь. На камеру какой-то цирк устраиваете. Вы мне покажите по закону реально. Светопропускаемость, чакырыңыз приборыңызды алып келсин, мертетиңиз алып келиңиз. Машина стоянкалар турат. Ошо жердин арызбайсыздар бар. Ладно, давайте. Гос стандарттан экспертиза назначат. Эчке жабо албайм. Ар жагына отуруп алыңыз. Бизде баланста жок азыр. Сиз айтып аткан приборчу. Светопропускаемостьтен биресе прибор дейм. Эмне билбейм деп эле жаппай болуп атасыз камерага. Токтотпойм. Сиз жаппай болуп атасыз, мага ошондой жок нерсени айтып чыгат. 30%, не больше. Көрүнүп турат го. А сеники канча процент азыр? Не больше 30%. Хорошо, кара көрсөтчү мага. Это вы меня обвиняете, вы меня обвиняете. Назначено болуп берем. Сен кээ башчы ийбесиң? Сиз на месте кылышыңыз керек ошону. На месте вы мне составляете протокол, на месте мою вину доказываете. Мен азыр экспертиза. Сиз мага эртең бүрсүнүү кылып берем, кереги жок. Мен азыр ишим кетип атам, мен иштерим мени. Андай жок. Руку берите. Зордуктабай күчкө салбаңыз. Көрсөт, турат. Көрсөт. Кой берем. Көрсөт албайм, азыр мен сага экспертиза берем. Окуган 360 беренесин окусаң. Айдоочуга толук кандуу шарттар түшүндүрүлгөндөн кийин гана ал унаасын айып короосун карай киргизүүгө макул болуп, тийиштүү кагаздардын бардыгына кол койду. Ал эми бул автоунаа жолдун катар сызыктарын кезип өтүп, бурулуп бара жаткандыгын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Андыктан кызматкерлер аны токтотууга туура келди. Сплошной вес отпай. Двойной сплошной вес. Инспекторлор менен айдоочу сүйлөшүп жаткан учурда унаадагы жүргүнчүлөр түшүп келип, бири камераны чаап жиберди. Нечет? Oldu mu? Ой, тебе мало. Дөнөкчө бар, отучу башалышты. Силерне кесме. Мындай жардам берип коймо, жардам берсем. Силер кесме. Ой, металл чыкты. Дайле жан. Металл Не упаси? Мелода. Кемне жана көтө. Лишний жана болсо да чалабыз. Мыналар ушу бир жерде отурушкан экен. Нерден эле бурулайын десем, кафеге
Бул автоунаадагы рейд учурунда кармалып, айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан аны наркология борборуна алып барып мас соосун тактоого туура келди. Бул жактан айдоочунун мас абалында экендиги тастыкталып, унаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө 17.500 сомдук айып түзүлдү. Алкогол бар да? Бишкекте милиция кызматкерлери адам өлтүрүүгө шектелген 47 жаштагы жаранды кармашты. Тактап айтсак 31 январда саат 19:30 чамасында 102 кызматына жеке үйдөн денесинен жаракат алган адамдын жансыз денеси табылды деген билдирүү түшкөн. Тергөө укшам тобу дароо окуя болгон жерге барган. Экспертизанын жыйынтыгында маркумдун өздүгү такталып, бычактан алган жаракаттан каза болгону аныкталды. Бул боюнча 47 жаштагы шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзаарык айылында автоунаанын айдоочусу бир адамды сүзүп кеткен. Маалыматка ылайык 2021 жылдын 6 февралында саат 20:30 чамасында Мырзаарык айылынын аймагында 1990 жылы туулган Каракулжа районунун тургуну ФАС үлгүсүндөгү унаасы менен 1976 жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Натыйжада жабырлануучу ооруканага жетпей каза болгон. Бишкек-Ош унаа жолунда Чүй облусунун тургунунун унаасынан милиция кызматкерлери 2 килограммга жакын баңгизатын тапкан. Эскерте кетсек, 5 февраль күнү түнкү саат 2 шамасында Токтогул аймагындагы жолдо Mitsubishi Delica унаасы токтотулган. Унааны текшерүү учурунда алдыңкы отургучунун астынан сумка табылып, анын ичинде кара жашыл түстөгү өзгөчө жытыбаш ширеңке кутучалары түрүндө оролгон 3 таңгак болгон. Экспертизанын жыйынтыгында табылган зат гашиш болуп, жалпысынан 167 даана, салмагы 1 кг 937 граммды түзгөн. Мындан сырткары табылган баңгизат 37 жаштагы айдоочуга жана анын 41 жаштагы жүргүнчүсүнө таандык болгон. Эки миң биринчи жылы туулган Камчыбеков Жеңиш Камчыбекович изделүүдө. Ал үстүбүздөгү жылдын 2 февраль күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Камчыбекти көргөн билгендер болсо же 102 номерине чалып билдирип коюңуздарды өтүнөбүз.